Ассаламу алейкум туғандар. Қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Базар жоқ каналы. Бүгін 23 сентябрь 2022 жыл. Мен Соқұлық району Жаңыпақты айылында жүрем туғандар. Соқұлық району Жаңыпақты айылында. Ушул жерден ушул көрүп турган үйүңүздөр сатылаптыр. Азыр видеонун жүрүшүндө ушул үй жөнүндө маалымат берем. Видеону өткөрүп жибербей, аягына чейин күзөп туруңуздар. Азыр мен жолдун жээгине чыгып, сиздерге биринчи болуп келүү жолун түшүндүрөйүн туғандар. Бул мынакей бөлмөлөрү. Азыр жол жайына чыгып келүү жолун түшүндүрөм. Сатылуучу үйгө карай барган жолду түшүндүрүү үчүн мен Жаңыпакты айылынын негизги трассасынын жээгине чыктым. Сиздер Бишкектактан ушул жол менен келесиздер. Тугундар келип жатып, оң тарапта Газпром, ак жол экен, ак жол заправканы көрөсүздөр. Ушул заправка жетпей, могу жол менен түз эле бир аз түштүктү карай басып, оң тарапка кайрылганыңыздарда ушул жерден бир 100 метр, 150 метр аралыкта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Анан мектеп, садик баары сатылуучу үйүбүзгө жакын жерде бар экен тугандар. Анан бул жерге чейин Бишкек шаарынан бир маршрутка жана по пути машинелер келет тугандар. Бишкек шаарына түз маршрутка менен барып келе аласыздар. Анда эмесе сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Окей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей сатылуучу үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган жана көчө тараптан пескоболок менен забор кылынган. Чыгыш чек арасы тугандар бул жерден башталат. Көрүп турасыздар. Анан батыш чек арасы тугандар өтө эле алыс. Ал жакта эң батышта мал сарай бар. Ошонун бүтөр жерине чейин болуп калат тугандар. Бул жакта үйдүн короосуна кирген чоң ворота, андан кийин бул жакта гараждын воротасы жана ал жакта дагы 2-3 ворота бар тургандар. Кыскасын айтканда, үйүбүздүн жеринин аянты 27 соток. Бул жерде чоң үйүбүз жана бул жакта дагы времянка, мал сарай баары бар тугандар. Кааласаңыздар экиге бөлүп тере алып алсаңыздар болот. Сиздерге батыш чек арасын көргөзөйүн. Батыш чек арасы бул мал сарайдын бүтөр жерине чейин. Бул жактан мал сарайга малдар киргенге ворота жана жем чөп киргенге могу чоң ворота бар тугандар. Кенен чөп алып келген КАМАЗ же болбосо башка жүк ташуучу унаалар жөн эле кирип чыгып келет тугандар. Бул жактан мына ушундай. Азыр видеонун жүрүшүндө дагы бул жакка келип Бишкек тараптан да көргөзөм. Мектептер боюнча айтсак, бул жерде 300 метр аралыкта мектеп бар экен. Могу чоң парк экен тугандар. Ошондон да бир аз ары жакка чыксаңыздар 100-дөн 300 метр аралыкта мектеп бар. Анан бир аз эле түштүктү карай бассаңыздар бул жакта магазин, айыл өкмөтү жана башка көптөгөн объекттер бул жерде, жакын жерде. Кыскасын айтканда үйүбүз тугандар Жаңыпакты айылынын центринде жайгашкан. Жаңыпакты айылынын центринде жайгашкан. Дареги улица Больничная 9-чу даректе болуп калат. Эми андан ары короосуна кирип калган маалыматтарды берейин. Бул мынакей короосунун көрүнүшү. Жердин аянты 27 соток тугандар. Дагы бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты 27 соток. Бул жакта узун туурасы 9x9 болгон үйүбүз. Ал жакта летний кухня, баня, ал жакта дагы 2 бөлмөлүү времянка, гараж баары бар. Азыр сиздерге биринчи болуп бул чоң үйүздүн ички тараптарын көргөзөйүн. Андан соң короосуна чыгып да калган маалыматтарды берем. Үйүбүздүн узун туурасы 9x9 сокмо менен бүтүрүлгөн тугандар. Окей. Анан алды тарап көрүп турганыңыздардай стяжка. Кенен каттарынан тизгенде 4 машина баткандай көрүнөт. Кенен баттап тургандай көрүнөт тугандар. Окей. Бул жакта забордун түбүндө гүлдөр, шабдалы бактары, жүзүм бактары. Төрүндө дагы түрлүү шабдалы, алма жана башка бактар бар экен. Азыр видеонун жүрүшүндө көрө аласыздар. Азыр биринчи болуп бул чоң үйүздүн ички тарабын көргөзөйүн тугандар. Бул мынакей бут чечме жайы, кире бериши. Бул жерде эле кафе экен тугандар мынакей. Андан ары бул негизги үйүздүн кирүүчү эшиги, мына ушундай темир эшик орнотулган. Андан ары түз өтсөк коридор. Мынакей. Потолок гипсокартон, дуалдар МДФ. Анан ушул эле коридордон биз калган бөлмөлөргө өтүп кете алат экенбиз. Биринчи болуп оң тараптагы бөлмөнү көргөзөйүн. Бул жакта мынакей бир спальный бөлмө. Потолок гипсокартон, дуалдар обой. Чыгыш тараптан
терезе орнотулган туугандар, мынакей. Чыгыш тараптан терезе орнотулган. Анан үйүбүздө суу, свет бар туугандар, отопление, паровой отопление, ал көмүр менен иштеген котел менен үйдү жылытат туугандар. Мына ушундай. Андан ары ушул жерден чыгып түз өтсөк, бул жакта зал жайгашкан. Мынакей. Бул зал. Потолок гипсокартон, дуалдар обой, түштүк тараптан пластик терезе орнотулуптур. Жана айткандай эле ар бир бөлмөлөрдө отоплениянын батареялары орнотулган. Кышкысын жылуу туугандар. Окей. Мына ушундай көрүнүштө. Эми андан ары кайра эле коридорго чыгып, оң тарапка кайрылсак, бул жакта туугандар дагы бир бөлмө жайгашкан. Мынакей. Потолок гипсокартон, дуалдар обой, түштүк тараптан терезе орнотулган. Ушундай көрүнүштө. Андан ары эми короосуна чыгайын да туугандар, калган маалыматтарды берейин. Туугандар, мен кайра үйдүн короосундамын. Сиздерге бир чекинен калган маалыматтарды берейин. Бул жакта гаражга үйдүн ички тарабынан короосуна кирген эшик бар. Гараждын ички тарабын көргөзөйүн туугандар. Окей, көчө тараптагы забор менен үйүбүздүн ортосунда ушунча 2,5 метрдей болгон аралык бар. Ал жерде мына гүлдөр эгилип турат туугандар. Анан түзүлө өтсөк, бул жакта гаражга бул жактан кирген эшик, жана кааласаңыздар бул жактан чоң барга менен деле кирип чыксаңыздар болот. Бул гаражыбыздын көрүнүшү. Пескаблок менен бүтүрүлгөн туугандар. Ямасы бар, жана 2 машина кенен баткандай көрүнөт, жана төрүндө бир эшик бар. Ал жактан кирсеңиздер бир чакан склады деле бар экен төрүндө туугандар. Мына ушундай бул гараж. Андан ары. Так. Сиздерге баня, душтарды көргөзөйүн. Чыгыш тарапта кошуна менен болгон чек ара бул туникадан болгон заборго чейин болуп калат. Бул жакта көрүп тургансыздар жүзүм бактары. Анан бул жакта туугандар баня жайгашкан. Мынакей бул эчки тарабы. Полдору кафель, дуалдары МДФ. Ушул жерден сол тарапка кайрылсак, бул жакта жуунчу бөлмөсү. Жана түзүлүп өтүп кетсеңиздер, бул жакта парилкасы жайгашкан. Бул жакта парилкасы жайгашкан туугандар. Дуалдары кафель, полу кафель. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары эми короосуна чыгып калган маалыматтарды берейин. Бул үйүбүздүн түндүк тараптан көрүнүшү туугандар. Жана бул жакта кухня жайгашкан. Бул жакта кухня. Үйүбүздүн түндүк тарабында очок, 2 очок, чоң очок, жана бул жакта орто очок бар экен. Очогубуздун үйдө турган навес туугандар. Мынакей жана айткан мал сарай баары бул жакта жайгашкан. Бул жакта 2 бөлмөлүү времянка баары бар туугандар. Азыр биринчи болуп бул кухнянын ички тарабын көргөзөйүн. Бул жакта кухня. Окей. Бул жакта кухня. Бул негизги кирүүчү эшиги, темир эшик орнотулган. Түзүлө кирсек, мынакей. Бул жакта кухня жайгашкан. Ички тарабынан раковина орнотулуп, суу чыгарып тур. Көрүп тургансыздар, кухня мебелдер, потолок пластик, дуалдар жарымына чейин обой, жарына чейин МДФ туугандар. Түндүк тараптан пластик терезелер орнотулган. Анан отоплениянын котелу ушул кухняга орнотулуп тур туугандар. Жакканда одновременно бул бөлмө деле жылыйт. Кышкысын мына ушундай. Эми так, калган маалыматтарды берейин короосуна чыгып. Бо. Ит. Үйүнө чыкса, сиздерге жагымсыз болот. Иттин үнүн өчүрүү керек. Так, эми бул жактагы 2 бөлмөлүү времянканы көргөзөйүн. Жана видеонун башында айттым эле туугандар, кааласаңыздар 2ге бөлүп деле алсаңыздар болгодай көрүнөт деп. Мынакей
Бұл жерден бұл жағын алсаңыздар да 9 сотық жер болып қалады екен бұл жағы. Бұл жағы қалғаны. Жалпысынан 27 сотық жер. Бұл төрінде алма бақтар, башқадағы өрік, көптеген түрлі бақтар бар екен. Азыр видеоны жүршін аларды да көргөсөм туғандар. Қаласаңыздар бұл жерден бұл жағын алсаңыздар, бұл жерде 2 бөлмелі времянка, мал сарайы менен. Қаласаңыздар жалпы алсаңыздар деле болот. Қаласаңыздар 2 адам болып бөліп алсаңыздар деле болгодай көрүнөт. Бұл мындай эле пикир болду. Аны дагы өзүңүздөр ойлонуп көрүп, карап көрүңүздөр. Окей. Бұл жақтан бұл времянка кирген өзүнчө барата. Бұл жақта 2 бөлмелі времянка туғандар. Бұл жақта стяжкасы бар екен дагы 1 бөлмөгө. Так, эчки тарабын көргөсөйүн. Киргенде мондай бир прихожка. Түзөтсөк. Бұл жақта 1 бөлме туғандар. Ички тарабы жидкий обой экен, көрүп турасыздар. Потолок пластика, түндүк тараптан пластик терезе орнотулган. Анан бул экинчи бөлмөсү. Бул жеринде обой жидкий обой, потолок пластик. Батыш тараптан пластик терезе орнотулган туғандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми короосун ачып калган маалыматтарды берейин. Так. Мындай тегеренти көргөзөйүн туғандар. Бул жерден мал алып кирген өзүнчө эшик, жана малдардын жеминин же чөбүн алып келсеңиздер, чоң КамАЗ же башка унаа менен өзүнчө киргенге мондай чоң барота деле бар туғандар. Окей. Бул жакта жемкана. Бул сарайыбыз толук түрдө пескоблок менен бүтүрүлүптүр. Бул 2 бөлмөлүү времянкабыздын узун туурасы 10/4 экен туғандар. 10/4. Бул жакта жемкана. Азыркы учурда складдын ролун аткарат туғандар. Анан бул ит байланып турган жерде сенебал чөп жыйнаган. Бул жакта чоң мал сарай, чоң малдар үчүн болгон мал сарай. Окей. Анан ары жагында койлор үчүн да сарай бар. Азыркы учурда үй ээлери бул жакта жылкы кармаган экен. Ошого могу акырларын деле жыгачтан кылганбыз. Жылкынын буттары кыйылып кетпesi үчүн ушундай жыгачтан болгон акырлар дейт. Эгер уй кармаганыбызда бетондон деле кылып койсок болмок дейт. Атка зыян тийбesi үчүн ушундай жыгачтан кылыныптыр. Андан ары кой сарайды деле ушул жагынан эле көргөзүп кетейин. Бул жакта кой кармаганга сарай деле бар туғандар. Негизи Жаңылпакты айылында өзү мал карасаңыздар кенен бул жакта жайыттар, полялар баары бар экен. Чөп жемден деле анча деле проблема болбойт дейт. Чөп жем деле бул жакта арзан дейт туғандар. Андан ары бул жакта жай айларында кой кармаган сарайы туғандарга көрүп турасыздар. Нан сенебал. Эми эмне маалымат калды айтылбаган. Бул жактагы алма бактарын көргөсөйүн. Суусу свети бар туғандар кенен. Канализациянын суусу септикке куюлат. Отопление, паровое отопление. Жаңылпактан өзүнө түз Бишкек шаарынан шлагбаумдан жана автовокзалдан түз же кайсы жакынан Токтогул Кулиева көчөсүнөн түз маршрутка келет. Бул жака карай Бишкек шаарына түз маршрутка менен барып кете аласыз. Жана по пути машинелер деле көп туғандар. Эми бул жагын көргөсөйүн. Мынакей бул жакта 40 түп алма багы, андан башка шабдалы, жаңак, бадам, ушу сыяктуу көптөгөн бактар бар экен. Черешня туғандар. Мынакей бул үйүбүздүн огороду туғандар. Окей. Чек аралары батыш чек арасы бул Зымтор менен болгон Заборго чейин. Түндүк чек арасы бул чоң бактарга чейин жана чыгыш чек арасы бул Заборго чейин болуп калат. Бул Заборго чейин болуп калат. Мына ушундай туғандар, айтылбаган эмне маалыматы калды? Документтер боюнча деле айттык, бар. Кызыл китеби бар, техпаспорт бар туғандар. Үйүбүз өзүбүз центрге
жакын, айыл өкмөтү, магазиндер, биякта садик, парк, мектеп. Бир аз эле чыксаңыздар, бул жерде маршрутка өткөн көчөгө деле жакын болуп калат туугандар. Мына ушундай. Эми айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул үйүбүздүн баасыны $65.000 деп атышат. Жердин аянты 27 соток. Бул жакта өзүнчө временка, бул жакта чоң үй, сарай, бары бар, гараж, $65.000 сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда, ээси тел деп жазылып турат туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр ушул видеону мага, үй ээсине жана кимдир бирөө ушул сыяктуу үй издеген болсо, ошол адамга сиздер чоң жардам берген болосуздар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом туугандар. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.